Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Санжыра программасы кайрадан эфирде. Санжыра программасынын залкарларды эскерүү түрмөгүндө биз бүгүн СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз ССРинин эл артисти, комузчу, таланттуу төкмө акын Калык Акиев жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Мына ушул Калык Акиевди баягы окуп билип, ошолордун ырларын ырдап жүргөн биз ушул жаштарды эфирге чакырдык эле. Тааныштырып коеюн. Жанымда отурган Нурматов Курсант, төкмө акын, айтыш коомунун устаты, Исраилов Мамилбек, төкмө акын, айтыш коомунун мүчөсү. Курсант, мына өзүң дагы Калык Акиев жөнүндө көп айтасың. Бир четте ошол Калык Акиев жашаган айылда төрөлгөнсүң. Сөздү ушул өзүң баштасаң. Бул Калык Акиев кайсы жылдары төрөлгөн? 1883 жылы Жумгалдын Кулжугач айылында туулган. 83 жылы? 1883 жылы 23 февралда туулган. Бул өзү. Анан атасы акы уста киши болгон. Байманаптар буга чоң салык салат. 12 жылкыны салык салганда айла жоктон анан баласы, кичинекей баласын аялы Зулайка көтөрөт. Акынын аялы. Анан Орокбай деген баласын ээрчитип алып, Калыкты ээрчитип алып, Сырдак, Алагиз, Жууркандарын акы көтөрүп, Балтачот керкилерин бүт артына алып, жөнөшөт жөө жалаңдап. 15 күн дегенде ошо биздин айыл Кетмен төбөнүн Нишкес айылына келип, Курман деген кишинин үйүндө жашап калат. Ошол жака келет. Өзүнүн уруусу саяктардын өйдө чекти болот. Мен да өйдө чектимин. Анан ошол жакта малай болуп калат булар. Атасы акы жалаң устачылык менен күн көрүп, апасы Зулайка болот, ошону менен бул ошол жакта жашап калат. Анан мунун ырчылык көрөнгөсү ушу 8 жашында эле Эшмамбет менен Жаңыбайдын айтышын бүт эсен сактап калган. Бул Төрөгелдинин Керкашка деген күлүгүн чаап, ошол дайыма алдыга чыгып келчү экен. Ошондо ошо Керкашканы даңазалашып, Жаңыбай менен жанагы Эшмамбет акын экөө алым сабак айтышкандарын бүт жаттап калат. Алар мынтип айтышкан. Жаңыбай баштайт. Төрөгелди бакканат, анын иниси маман бакканат десе, анда Эшмамбет ак устанын калыгы атырылтып чапканат дейт. Анда Жаңыбай ат чаптым деп калып эле бир арада мактанат десе, анда Эшмамбет саяпкери жарашса мунун кай жеринде тапкалат дейт. Анда Жаңыбай буудайды жара чайнаган, буудай көзү жайнаган десе, Эшмамбет булкунган күлүк болот деп муну булкунтуп маман байлаган дейт. Анда Жаңыбай арпаны жара чайнаган, аркардай көзү жайнаган десе, Эшмамбет анык бир тулпар болот деп муну алкынтып маман байлаган дейт. Анда Жаңыбай төкөм бүгүн ат берет, аны кечиктирбей бат берет десе, Эшмамбет төкөмдүн берген атына менин эрим чак келет деген саптарын бүт жаттап калып, өзүнчө ырдап атканын угуп калып, анан бул бала ырдайт экен дешип, ошондо ырдатып көрүшүп, анан ошондо ыр көрөнгөсү башталган. Көп акындардын ошо эсине түйүп калчу экен Калык акын. Бул балалык күндөр ошентип өтөт. Анан Жаналынын үйүнө Токтогул келди деп, элдин баары ошол жака жөнөп калат экен. Токтогулду бир көрүүгө зар болуп жүргөн Калык. Ошонун үлгүсүн алып калсам деп. Алар менен кошулуп Калыкта жөнөйт. Баягы топтолгон элдин арасына, буттун арасына, элдин буттарынын арасынан өтүп барып, алдына өтүп көрүп отурат Токтогулду.
Elдің бары тамшанчы екен, Тоқтоғұл адамдан шыққан асыл адам. Ақынды күшті деп ұғып жүрген екен, ошоны атайын көрейін деп алдыға елдің аралап барып алдына отырады. Халық. Анын алдына отырса, жаналы көре қалып, біздің бозон ырчысы бұл жерде жүрет. Тұр тоқоңа ұшыраш дейді. Халық сүрдеп, мұрдыман терім тамшылап, сүрде отырдым дейді. Ана ошондон Тоқтоғұл ырт көргөзгөлө көзүмө ыраазы болсун сөзүмө ырчы болчу балабы ыры үйрөтөм өзүнө ырчы болчу балабы менден үлгү алабы оюнда болсо акындык орундай түпкү талабы ырчысы кайда бозонун көрмөкөм оюн созомун көлөкөдө калган бейм көрсөтчү көзүн ошонун көтөргүн балам башыңды бул көйүнбөй неге жашынды ырчы келди мына деп укпадым беле шарыңды бозосу жок жерлерде көрүнбөгөн ырчыбы бозолу элди көргөндө көңүлдөгөн ырчыбы башыңды жерге катсаң да балам көтөрүп койчу сыртыңды неме көрсөтүп койчу сыртыңды дейт. Анан ошондо анан калык учурашып бага тура калып тур учураш десе ордон тура калып ассалому алейкум деген экен. Анан элдин баары күлүп Токтогул аябай күлкүчү киши экен көпкө күлүп анан ошондон анан калтырап туруп учурашкан экен калык. Ассалому алейкум. Акын током аманбы, амандассам жаманбы? Ашыккандан корккондон аптыгып айттым саламды. Уктум эле даңкыңды уламалуу карыдан умурай журттун баарынан саламдашып сиз менен жүзүңдү көрдүм жаңыдан. Деп анан ошентип учурашып калык акын. Ошондон кийин Токтогул айтат экен, балам эртең мага жолук дейт. Эртеси күнү жолукса өзүнүн кийип турган чапанын ушуну кичиретип кийип ал жетимчем деп чечип берген экен. Токтогулдун шакирти болгондо. Токтогулдун түздөн түз шакирти. Мамелбек, бул жанагы кыйынчылык заманда 7 жашынан 8 жашынан баягы ата-энесине жардам берем деп Байманапка жалчы болуп кирбеди. Менимче ал кой кайтарып, козу кайтарды. Ошондон баштап эле бул абдан кызыгып калып жүрбөдүбү? Ошол жерине бир аз токтолсоң. Бул кишиге кийин бул акындык өнөрүнө кызыгып баратканын билип ким жардам берди? Токтогулга азыр жолукканын айтып өтпөдүбү курсант? Ошо Токтогулга жолукканга чейин эле бул жанакы жокчулук деген термелерин уже чыгарып коюп жатпайбы бул? Чыгарып жана жокчулук бул жанакы жалданып жана байлардын малын багып атасы жанакынтип устачылык кылып жана боз үйдүн кереги уук түндүктөрүн жасап анан ушинтип жүрүп баягы баланын ырга ышкы болсо экенин атасы байкап калып анан кийин жана бир жерден комуз сатып алып келип берип атат да. Комуз сатып алып келип берип анан жана жокчулук дегенин элдер отуруп бир ушундай айтылат экен. Ушу жазга жайлоого чыга турган маалдабы эми бизге кичинекей эрмек болуп ырдап бербейсиңби десе кадимки бир дасыккан такшалып калган акындар катары комусун алып алып туруп анан жанакы жокчулукту ырдап атат да. Ошентип элге Токтогулга жолукканга чейин эле бул элге көрүнүп жатат да таланты. Ошентип анан кийин жанакы эмеге Токтогулга жолугуп мынакей Эшмамбет менен таасирленип ошонун айткандарын мен айтсам экен деп эңсеп жүргөн болсо ошо тек Эшмамбет менен чогуу бирге жүрүп ошо Токтогулдун баласындай болуп жанында ээрчип бу жерден эми токомдун дагы бир калыс жерин ушул жерде ойлош керек да. Жердештигине карабай, мунун ким экенине карабай, ошо даремети бар. Акынчылык өнөргө дилгир экенин байкап шакирт кылып атат да. Ушу эгиз косудай болуп, экөө Эшмамбет менен Калык экөө тең жүрүп калып атат да. Эшмамбеттен кичүү болсо дагы атүгүл айтылат, ошо бир чоң айтыштарда Эшмамбетти жеңип койгон учурлар да болгон Калыктын. Мына ушундай, ошон үчүн кара жаак, жез таңдай деп айтылып калган себеби дагы ошондон болсо керек да. Бул
халық жана Коргол, Эшмамбет деген Токтогул менен шакирти да болуп, жанагы Токтогулду артынан жүрүп көп нерсени үйрөнбөдүбү? Дасыккан адам болуп калды. Бир чети эл алдына чыгып ырдап калган, калык деп билип, кээ бирөө ошо калыкты көрсөк экен, калык деген ким экен деп кээ бир акындар айтып жүрбөйбү? Бизге ошол жерге бир кыстарып кетсек, курсан. Бул Коргол акын. Булар качтеден жолугуп, анткени Корголдун айтканы бар эмеспи? Баягы бир утулсам калыктан утулдум деген сөзү бар да. Ошого бир мисал келтирсең. Коргол менен калык акын экөөнүн жашы тең болгон. Коргол акындан сурап калышат. Кайсы акында жеңдиңиз, кимдерден жеңилдиңиз десе, Коргол акын айтат дейт, мен Осмонкул менен деле оодарышып жүрдүм, Алымкул менен деле алышып жүрдүм. Ошо калыктан бир басынып калган жерим бар. Калык экөөбүздүн жашыбыз тең экен, бирок бири-бирибизди көрө элекпиз. Калпаке деген, Кара суу деген жерде Калпаке дегенден ашы болот. Ошол ашка бир күн кешигип барып калдым деп айтат Коргол. Анан Токтогул кайсы өргөдө отурду болду экен деп багы издеп жүрсөм эле бирөө келип айтты дейт, тетиги өргөгө барсаң, сен курактуу жаш бала сени менен айтышам деп атат дейт. Ким болду экен деп басып барып, мынтип баш баксам жалаң эркектер отуруптур дейт. Багы жерден анан ырдап кирдим дейт Коргол. Калпакенин ашына кандай малды сойдуңар, казанчынын башына кандай сартты койдуңар. Коргол акын келет деп мага эмнени сактап койдуңар десем эле оозуман жулуп кетти дейт. Көрсө ошо калык экен жаш бала. Калпакенин ашына кашкайгырды сойгонбуз, казанчынын башына макан сартты койгонбуз. Коргол акын келсе жесин деп ошону кесип койгонбуз дейт. Дегендер дуу кыйрады дейт баары. Мындай сөзмө-сөз, сапма-сап жоопту Токтогул менен жеңи жок бере алчу дейт. Калтырап калдым деп айтат Коргол. Калтырап титиреп барып жанагы отурган баланын жанына отурдум дейт, атын билбейм дейт. Анан кымыз куйду дейт, кымызды ичип отуруп анан сурадым дейт. Кайсы элдин кулуну болосуң, кайсы жерден болосуң, ата тегиң ким, аты жөнүң ким десем, тил уу экен дейт. Окшойгон көрдү дейт. Сен тергегенде эмне тергөөчсүңбү, же сотсуңбу дейт. Калык деген акынды көрдүң беле, же уктуң беле, көрбөсөң көрүп ал ошол мен болом дейт. Дегенде ичип аткан чыныдагы кымызым колума түшүп кетти дейт. Көрсө калык дегенче бар экен. Биз тамашага айландырып коюп ырдап кете беребиз. Калык ар бир сөздү арыктын кайсы жерин аң алса ошол жерди дароо чым менен бастырганда эле сөздү бууп салат экен дейт. Ошентип Коргол өтө баа берген экен калыкка. Коргол менен жаштар бир эле болсо керек. Жашы тең, ошол убакта 20 жашта болгон экөө тең. Ооба. Бул калыкта көп жүргөн да Коргол тууралуу. Ошон үчүн Коргол жанагы бул жана Токтогулду издеп келип, анан тиги жаш акын дегендер калыкка кезип калып атпайбы? Ошондон чыгып, булар өзү жакшы мамиледе болушуп, таарыныш болгон жок да. Таарыныш болгон жок, ал тамашасына түшүнөт. Ооба. Бирок аябай баалаган Коргол. Калык акынды өтө баалаган. Жанагы токтосуң айтканда эле сөзү бар го. Ырчы болсоң, акын болсоң калык анык бол, атагы чыккан калык бол деп. Ошо калыкты баалап атканы, жашы тең болсо дагы өнөрүн баалап атканы. Бул калык акын төкмөл акын эмес. Совет өкмөтү орногондон кийин бул эл кыдырып ырдап жүргөндүн маанисин, баягы элге тарткан насыйхат ырларын, баягы эл ооз эки-ырлардын баарын ушул ооз айтым болуп калып калбасын деп өзү жаза билген киши болгон үчүн бул жана китепке түшүрбөдүбү? Эл билип калсын деп жана жазган жана калыктын ырлары, өзүнүн баскан жолу деп билесиңер да, жалаң китеп кылып калтырды. Жанагы Курманбек, Жаныш Байыш деген мисалы үчүн дастандардын баарын түшүрдү китепкечи, жазып калтырып кетти да. Жанагы ким айтып атпайбы, калыктын айтканы бар да. Ушу эл кыдырып, жери кыдырып жүрөбүз. Билген айтат, билбегенге унут болуп калат. Муну деген жаштарга сабак болсун. Муну деген китеп кылып, жазуу жүзүндө калтыралы деп бирден бир баягы киришкен ошо калык болгон да. Бул калыктын чыгармачылык жактагы ишмердүүлүгү мына ушу менен көчөтүлөт да. Биз айтып коелу, мына калык көп кишилер менен, акындар менен баягы замандаш болду. Бирок ошонун ичинен баягы достук мамиледе, жакшы мамиледе кимдер менен болду? Достук мамиледе
Токтогулду устат катары ээрчип жүргөн. Анан кийин Осмонгулду, Исмайыл ушулар шакирттери, Токтосун, Токтоналы ушулар шакирттери. Анан дагы бир айта кетип турган нерсе, бул Эшмамбет менен дагы айтышып калган. Жанагынтип Токтогулду ээрчип жүрөт. Ооба, экөө тең ээрчип жүрбөйбү? Ооба, экөө тең ээрчип жүрөт. Анан бул Эшмамбет Байгазынын ырчысы. Өзү таласта качып келип, ошо жакта Байгазынын ырчысы болуп калган. Караталдын биздин айылда ошо Нишкесай айылында, Токтогулдун кетмен төбүнүн. Нишкесай айылында Каратал деген болуш болгон, анын ырчысы Калык болот. Экөөнүн ырчысы шайлоо боло турган болуп калат экен. Ал убакта Калык Токтогул менен топ кырдап, Эшмамбетти ээрчи ырдап, Жаңыбайды жанда ырдап, Курман ырчын кууп ырдап, жолой ырчы жолобой, жолун эч ким торобой мен кыйын деп жүргөн кез экен. Анан шайлоонун алдында элди тартыш керек да. Анан ошондо Байгаз тарапта, Байгаз болуш тарапта бирөөнүн ашы болот. Ошого Каратал болуш менен кошулуп, Калык ырчысы кошо ээрчип барып калат. Байгаз болуштун ырчысы Эшмамбет. Анан ошондо Байгазы Эшмамбетти көкүтөт. Сен тиги Калыктын атасы Акы уста, ошону сенин атаң жыгашты кемирип жата берет деп жаманда ырдагын, кордо ырдагын дейт Эшмамбет. Эшмамбет айтат, жаш жагынан өзүм теңдүү болсо жакшы болот эле. Эми жаш баланы ырдашым элге туура эмес көрүнөт го десе, сен эмне кыласың? Анткени Караталдын атасы, чоң атасы Самтыр жөнүнө уста болгон. Анын эч кандай ата теги болуш болгон эмес. Ошону эл билип калсын. Сен ошол сенин атаң жыгашты кемирип жата берет деп эле кордо ырда. Сөз Караталга тиет. Мен болсо элге аны сыйкатып айтып турам дейт. Анан ошондо эл топтолуп турат эле дейт. Бир маалда эле Эшмамбет акын ырдап келатат дейт. Эшмамбет акын жарайтат, жар чакырып барайтат. Ел аралап ырдаса эбин таптан айтат. Акын ырчы жарайтат, алдыңарда барайтат. Ала көдүк балдардан, аксакалдардан айтат. Бүгүн күнгө конок дейт, коңгондор тайдын этин жейт. Ырасын айтып бербесе ыр түйүнү чечилбейт. Саяпкер терге камынат, сайгүлү эртең чабылат. Мында калган акындар ырдап калбай не кылат. Ар бир күлүк башына бирден бала эгылат. Ак устанын калыгы чарчагандай калыбы, аттан башка ырдабай эминеге талыды. Унчукпайсың эмгиче же уурдаттыңбы малыңы. Топ жыйынга келгенде торгойдун тилин талашып, токтолбогон бал элең, толкуганда эбербес Токтогулдай бар элең. Жалпы элдин алдында жаңылбаган бал элең, жактууга жай бербес Жаңыбайдай бар элең. Жалпы элдин алдында Жаңыбайга жанашып, туруп калган экенсиң Жаңыбайдан адашып. Топ жыйындын алдында торгойдун тилин талашып, туруп калган экенсиң, сен ошо Токтогулдан адашып. Калыкка тийишип атат да. Чымыры элең чыйрактын чыңкылдыйда ат чаптың. Ел аралап ырдабай эриккенсип не жаттың. Сенин атаң ак уста ак жыгашты кемирген. Андан да карды тоюнбай жүргүзгөнү тегирмен. Ач курсактын уул элең качан көнүң семирген. Аттанып ырдап ок аттап ашка келген элиңден. Сенин атаң ак уста сыйынган аппак тереке. Қатындарга сыйгылып карыскан ийген элеке. Түрлүү жыгаштан түп кынаган челеке. О катына ошолор жарайт бекен кереке. Как жыгаштын боорунан деги кантип болсун береке. Сенин атаң ак уста кереге мата үй кылган. Кашык чөмү чартынып катындарга сыйгылган. Атамдай уста болом деп бутуңа чарык тагынып. Кылбаганың калган жок жаш күнүңдөн камыгып. Барсаң болууга вака карагай тура сагынып. Башың араң бошонду Караталды жамынып. Кошоматка ырдайсың комузуң менен жагынып. Комузырың болбосо куурайт элең жабыгып. Караталдын аркасы деги жүргөнүң элге таанылып. Sen
Senin ataң ақ usta ар кимдин кылат жумушун. Акчыгачка сыйынган оокаты менен курусун. Ач курсагы тойынбас, сен ошоң ак устанын уулусуң. Деп токтоду дейт. Сөздү Караталдын атасы Самтырга тийиштирип атканын Каратал өзү байкабай калып, анын инеси Маман байкай коюп, калыкты карап, сен мурдуңду муштумдай кылып, не отурасың? Эшмамбеттин таластан тентип тербип, катын баласын таштап коюп, биякта бойдок жүргөнүн айтпай, жаның жокпу деп, беттен ала намыстантты дейт. Ошондо бир чети Токтогулга тийиши ырдаганына жени келип, бир чети атасына асылганына жени келип, опурла толгонуп, калык акын кеп баштайт. Жары чакыраты деп турсам, Эшмамбет жабышканың келипсиң, жатакчынын эйтиндей кабышканың келипсиң, ал деп койсо арсылдап, үрөмүн деп келипсиң, акынын уулуң калыкты сүрөмүн деп келипсиң, чыгарамын баланын, сен ошо жүрөгүндө келипсиң. Сага тоскоол кылат турбайбы, Токтогулдун бардыгы, жаңбай курман Токтогул, сен атыңды тартып алдыбы, же башкаңдын барын түгөтүп, же жалгыз атың калдыбы, элестетип ырдаган Эшмамбеттин тартыгы, Токтогул жогулашты, сенин тоюттуң жакшы кандыбы. Атаң тирүүңе чагында, алмадан урууге сепкенбе, атам кыйганы жыгашты, атаң айдабы эккенбе, алмасын таштабы аңгурган, алайга тентиби кеткенбе, адырдын кенине дуулаган, бир акмак ырчың бет келди, өз атаң тирүүңе чагында, өрүктөн урууге сепкенбе, өрөп күбөйе сырыңдайт, өз колу менен эккенбе, өрүгүн таштабы аңгурган, өскөнгө тентиби кеткенбе, өзөндүн талыны коргон, мага бир өлөр маңырчың бет келди. Таласта өстүңе туулуп, дайынсыз качтың куулуп, калбада өстүңе туулуп, калкыңан качтың куулуп, минтип түрүңө жүргөнчө өлбөйсүңбү муунуп, качып келдиң карз басып, катының менен арыздашып, курудуң элең Эшмамбет, кутулганчаң эң шашып, катын балаң тыякта, ачка жүрөт деп уктум, сен жүрөсүң Эшмамбет, Байгазы менен Байтиктин коногунан чай ташып, катуу келдиң күйлөнүп, бүгүн калык менен байкашып. Байгазы менен Байтиктен 9 байталы алам деп, торудан айгыр салам деп, сен жүрөсүң Эшмамбет, кургак желгеңе семирип, катын балаңа тыякта, ачка жатат деп уктум, тишинин кирине кемирип, аңгайгырдай Эшмамбет, дегиң асыла бербең элигип. Казаны жоғы қайдақсың, ат мінсің ерсіз жайдақсың, қатыны жоғы бойдақсың, қара жаның қалқалап, қайда барсаң ойнапсың, қалықты бүгіне жеңемдеп, қачантан берің ойлапсың, жамағырғаңа қалғанда, жан шыққандай білесің, жаш балдардың көргенде, жағалмайдай тиесің, жаныңа ырчың жолып қой, жалғыздықтың сүйесің,
қатын көрсең алам деп қайманна жалған күйесің қорнаға шишкен жеріңе қона жатып ұрдайсың ет же деген жер болса екі күнің ұрдайсың ермек болып бер десе емірейсің тыңбайсың аш той десең жатпайсың аралап пимдеңе мақтайсың қалжаңдабай құрып қал қатын балаң бақпайсың ерте пішқан аш тулап ептеп жаның сақтайсың мintip жүрсең Ешмамбет еш берекең таппайсың талаға чачқан тарусың адашқан қандай сарусың қалжаңдабай Ешмамбет баланың байқаң қарусың үстінен шұңқар ұшпаса уларлар ұшпайды жерінен ұқтатпай тыныштығы кетірген сендей урлар қачат елінен ушунча елдің ішінде Ешмамбет ұрышқаның емінен атамдың балтаңы чоттымын саватаңдан қалды ба ен жатқан тал терек бар атаңдан қалды ба қарағай белеңі қайының қайыңбы сенің зайыбың жығаштан башқаң бар болса атамдың айтшың айыбың керек белеңі тең тұшың теңдешім жоқ таппай деп кім теңдейсің байқұшың қарағайдың тамырын қазып алған Ешмамбет қаруың келсең қалтырбай ташып алған Ешмамбет атам қиған жығашты аралап барып көріп кет теңдеп тұрып ошоның тең жарымын бөліп кет болғанын айтып бердадым буғачы чаласаң өліп кет деп тоқтағанда күлкіменен ел құрчап қалды дейді Ешмамбет ақын ачусы келіп баяғы қамшыменен келіп чабам дегенде елдер келіп ажыратып кететкен ошентип Ешмамбетті екі жол бет келішкен бұл халық менен Курсант азыр Ешмамбет жөнүндө халыктын айтышын ырдадың халыктын оболу менен ырдап аттың ба халыктын өзүнүн обону ошол Ешмамбет менен ырдаганда халыктын өзүнүн обону ошол болгон сен ошо обонго салып ырдадың халыктын өзүнүн оборуна салып ырдадым ошол обон тууралуу эметкенде ар бир акындын өзүнүн обондору болгон да тиешелүү мисалы Осмонкулдун варианты Ысмайылдыкы болгон анан жанакы Ешмамбет менен Токтогул экөөнүкү ошо Токтогулдун обону да ошо Токтогулдун обонуна салып ырдаган Ешмамбет дагы экөө жанакындай эки саптан алым сабак ырдаганда бир киши ырдап аткандай угулчу эле деп айтылып жүрөт да анан азыр Курсант ошо Ешмамбеттики менен ырдады калктыкы ушул жанакы Курманбек дастанына кичине окшошуп кетет да негизги өзүнүн обону ушул болгон да калктыкы калк акынды бул эки доорду көргөн адам дейт ошон үчүн муну эски замандын жарчысы жаңы замандын алпы деп айткан мына ушуга мисал катары келтирсең бул эки заманды көрүп ошолордун баарын элге айтып атпайм ынтымакка биримдикке чакырып жатпадыбы жанагы тип китеп жазып баскан жол калктын ырлары жокчулук деп жанагы жазган китептери бар бул керек болсо комузга күү салды жанагы Караждөө Ак мөөр ушулардын баарын комузга күү салган адамдардын бири ушул эме да эми ушул Жумгалга кайра көчүп барганда бул мектеп салдырбады ошол жөнүндө айтсаң мугалимдерди окутту балдарды багып алды ооба туура айтасыз бул эми жанакы эки доорду көргөн деп атпайсызбы бул эми Токтогулдан кандай болгон күндө дагы ошол Ешмамбеттерден таасирленип өзүнүн алган ошол жердеги акынчылык боюнча дастандарды мисалы дастандардын бирден бири эле эң чоң улуу куйма кулак Ак мөөрдү Курманбекти Жанышбайыш дагы канчалаган дастандарды жатка билип анан кийин бир артыкчылыгы ошол кийинки муундарга мына сабак катары калтырганы кат
билгени болуп атат да. Ошол экени түшүрүп, анан ушу кийинки муундарга ошо калыктын мына атүгүл биздин устатыбыз Тууганбай Абдиев дагы ошол эки калык атабыздан таасирленип, Жанышбаевди, Курманбектерди, алардан мынакей ушу биздин кийинки акындарыбыз Элмирбектер дагы ошондон сабак алып уланып атат да. Ошол жагынан бул калык атабыздын эмгеги зор да. Бул эми кийинки мына Кетмен төбөдө мына канча мезгилге чейин болуп анан кийин Жумгалга кайтып келген да. Ошо кайтып келип анан Тууганбай Абдиевдин бир эскергени бар, азыр мен эсиме түшө калды. Айтат, ошо жаңы келген учурда Жумгалга кичине бир аз жүдөп калган экен. Атүгүл бир баланы болуштукка шайлап Кетмен төбөдөн эки бир тууган бир кишине талаш болуп калганбы? Ошонун бир кичүүсү акыйкат эле деп туруп, атүгүл ошо беришен экен да. Ошо мал жанындагы ошо жерге калтырып кеткен учурлары да болгон экен да. Анан бул Жумгалга келген учурда кичине бир жүдөп, кыйналып, бир тамаша иретинде Тууганбай атабыздын айтып кеткен жери бар. Анан жаскамал бир отун түгөнүп, отун суубай, үзүмчүлүк убакта анан кошунасына көң сурап барып калат экен да. Анан капыл-тапыл эшикке кирип барса, кошунасы чочуп кетет экен да. Анан мен келдим калык чочуба, жылытсаң жазда отуңа, көң чапсам кайра кайтарам, көң сурап келдим кошуна деп баягы тамашалап, анын эми сүйлөгөн сөзү эле жамак болгон экен да. Анан айткан экен, ушу кара жаак жестаңдай аталып канча акындардын менен айтышып жеңген учурум болду эле, ушу жөнөкөй кошунама сөз таба албай калдым деп айткан жери бар экен да. Анда корголду туурап өзүнүн оонуна салып алып туруп кошунасы мынтип жамактап атат дейт. Жана кыргыздын экинин бири жамакчы деген ошол да. Кара жаак жестаңдай калык жүрчелең калың топкурдап, эмне болуп калгансың бул үйүлүп калган боккурдап депир да, кошунасычы. Десе анан кайра жооп бербей эле бирок сөздү баалаган, сөздү кадырлаганын карабайсызбы? Анан акын бурулуп эле басып кетиптир да. Атаңдын оосун айын десе, мунун жооп бергенин карасаң деп баа берип, ага капа болбойт деле, таарынбайт деле. Анан бурулуп эле үйүнө келип калып, ушунчалык бир жана кошунасынын жооп бергенине суктанып ыраазы болот да кайрачы. Анан кийин аттаңдын көрай, ушу кара жаак жестаңдай аталып жүргөн калыкка эмнеге минтип алдым экен, бул кишини мен капа кылып алдым окшойт деп. Анан кийин бир коюн бөктөрүп, арабасына толтура көңүн салып алып турган, чапан калпагын алып алып тургандан кийин калыкка кириптир да кошунасы. Кечирип коңуз, мен жана ушинтип айтып алдым. Жок, сен менден кечирим сураба. Мен сен ушул эки таап айтканыңа мен ыраазы болдум деп, ушундай бир калыстык жерлерин дагы Тукам Раматылык айтып калчу эле да. Калык акындын бирден бир өзгөчөлүгү ошол акындардын айткан сөзү элге сабак болуп калсын деп жана жазып калтырды деп атпайбы? Өзү китеп жазып чыгарды. 36-жылы басып чыгарды. Бирден бир ушул ырды, Эшмамбеттин ырларын, көпчүлүк баягы Корголдун ырларын жазып калган киши ушул калык акын. Анан кийин бул жана Жумгалга барганда, жана өзүң айтпайсыңбы, кедейчилик заман болсо дагы өзүнүн баягы тапкан маянасына мектеп салдырып, мугалим жалдап балдарды окутканы да. Бул өтө чоң баягы эл аузунда катуу айтылат да. 12 жетимди багып алган. 12 жетим баланы багып алганда, мына ушуну карабайсыңар, бул баягы ушу кыргыз элинин кыйынчылык заманда ошону көрүп түшүнүп туруп ушу балда өссө экен, кыргыз маданияты өссө экен, ушул биздин ооз эки сөздөр жазылып эл аузунда калса экен деген максат менен жасаган да. Карабайсыңар, өз жаны үчүн эмес, эл үчүн жасаган адам экен да. Радловдун айтканы бар. Кыргыз акындары башка улуттун акындарына караганда көп артыкчылык кылат дейт. Карабайсыңар, ошол Радлов дагы ошол кыргыздын акындарын ырдап берген, ырдын маанисин чоң түшүнүп баа бергени да. Радловдун баа бергени болуп атпайбы? Мына бул
19 жылы жаңағы баласы бір ескермесі бар. Салморбектің ескерусін айтсаң, жаңа Жетісуға барбадыбы? Жетісуға ошо делегат болып барат бул. Ооба. Жетісуға биринчи съезге делегат болып барган экен. Казактардын Жетису деген Ооба, биздин делегат болып барып, биринчи съезге делегат болып барган киши. Бул керек болсо агартуучу катары иштеген экен да. Бардык жагынан баягы киши экен. Бул киши эл кыдырып, жер кыдырып жүрүп, баягы шыгы бар адамдарды өзүнө тартып алганда. Мына бир эле мисал келтирели. Бу Сол тоорусунда Култуунун Кашкарынан Сүйүнбай бөлө бала дейт. Ошо бөлө баладан Осмонкул. Ошо Осмонкул баягы өзү акын болуп, жаңыдан өсүп, монтип ырдап жүргөндө жана Сүйүнбай айтпай, сен эмне дербиш окшоп барган жерге ырдайсың? Бизге ал жакпайт. Аны сен токтотуп жүргөн деп атпайбы? Бирок баягы жашынып жүрүп ырдап жүргөн да. Мына ошого калык келген дейт, калыс болгон дейт. Ошо жерде токтосо. Бул Сүйүнбай өзү ажы болгон. Анан ажы болгондон кийин ырчылар бул шайтандын канаты болот. Антип ырдабагын деп тыйып салып койгон экен, жашырып ырдап жүрөт жана Осмонкул. 30 жашка чейин эч ырдабай жашырынып ырдап жүргөн. Анан калык ошол жерге барып калганда биздин акын деле ырдап көрсүн деп суранат. Анан ошондон Осмонкул учурашып ырдап, сен муну ырдаткын деп дегени бул жаш баланы ырдатышың керек деп уяткары ыр менен калык. Ошентип Осмонкулду дайыма жайына ээрчитип жүрөт. Булар казак, кыргыз аралап жүрөт. Анан казактарда Кырбай деген киши той берет. Ошо тойго жарчы кылабыз деп Осмонкул менен калыкты чакырат. Калык акынга жерде күлүк атты берип, 7 күн, жок 3 күн той башкартып коет. Калык акынга. Анын 3-чү күн дегенде казактардын Үмбеталы, Кенен деген акындары келип калат. Казактардын жеринде болот атта той. Анан баа жерде неге кыргыздардын акындарын ат берсиңдер да бизге ат бермейсиңдер? Энди калык акын менен айтсамыз, эле жеңисемиз деп калышат. Ошондо калык акын дароо эле баштайт экен. Матың артпаңы кыргызга Үмбеталың Кененим айылдын жүрүбө сыртында ат бербей койду дебеген кыргыз эл малын аябайт көрсөтсө ар киме өнөрүн төө баштап 9 берсе да доолабайт кайраңы бергенин кайраңы доолаган силерден ысап сызырчы көрбөдүм. Ак калпак кыргыз элибиз алтоз өлөң айтканы казакка алтын жагыңы куш берген апа сөбелеги кыз берген арнаган атыны доолаган мага кандай арсыз ырчыңы туш келген жергели кыргыз элибиз жетоз өлөң айтканы казакка жеш жагалыңы куш берген жеңе сөбелеги кыз берген жер аты менден доолаган кандай мага жетти сиз ырчыңы туш келген десам Осмонкул анык берген ат десем аманат бергени турбайбы десам да калык жүрчү Осмонкул кетелик элге уят кылбайлы десам да Осмонкул 2-3 күнгө ат берсе анан эминегени сыйлайлы десам да калык талашып жатсаң ат берсе анан эминегени чырлайлы десам да Осмонкул Үмбеталың Кененде а болбосоң тыйбайбы десам да калык жердениң мен бактым күндө 5 маалы чөп салып десем Осмонкул ошондой сооруңу жылтылдайт койгонсуң көп салып десем да калык төлөп берсең болбойбу ошо биди салганы акымы десем Осмонкул бергенин кайраңы доолайбы
Қазақтың сырттан асылы десанды қалық. Аларың ошолы ат болса, алай бір қырбай атыңы десандас мүмкін. Бирок қырғызда болчу еліғо, ырчынын елдені азығы десанды қалық. Ошоға жетпей жатпайбы, қырбайыңды ақылы десандас мүмкін. Андай ат жүзді табылат, қырбай аман қойса башыңы десанды қалық. Ат берді десем қырбайды, маға бақтырып қойғаны тұрбайбы. Екі күніңе чөп салдым, қазақтың қашаңы жылқысы, қашай басын деп салдым. Шығымын төлөбе атыңыл, мен чыдабай барам бачымал дегенде ақындардың күчөп баратканын байкаган Кырбай жырды токтотуңдар, Үмбеталы кенен сендерди курбалдас иретинде тамаса кылган шыгар, ат сендердики деген экен. Ушинтип экөө атты алып калышкан экен. Жакшы. Урматтуу замандаштар, бул мен айтып атпайм, ошо Осмонкулдун ырдап жүргөнү Сүйүнбай Чоңатасы тыюу салып койгондо, ушу жерге жанагы Солты елінде белгілеушілер болған Қарағол, Балайчы, Чоңайчылар ел арасында даңқты кишилер келіп отырып айтқан үшін, Сүйінбай, ушунда халықта келгенде отпай. Сүйінбай, жанагындай айтып отпай. Сен эмне тиги Осмонкулга тыюу салып жүрөсүң? Мен угуп жүрөм, баягы оозунда сөзү бар. Жигит экен. Сен аны тыйба, кел чакыр. Жакса, биз уруксат берели, ырдасын. Жакпаса, тоқтотобуз азыр дейт. Сүйүнбай макул болуп, ошондон Осмонкул ырдагандай айтып атпай. Кой, өсүп бараткан бала экен. Сүйүнбай сен оозун тыйбаган баланы. Бош койгон. Бул эл арасында ырдасын деп айтат да. Мына ошондо калык келип дейт, Осмонкулду өзү менен кошо алып кеткен деген сөзү бар да. Эми бул жерде да бир сөз айтылат да. Биз жана Токтосун Тыныбеков деп атпайбызбы, Төкмө акын. Ошол кишини түштүктөн келгенде калга кеп айтып атпайбы акындарга. Акындар бир кубаныч алып келдим. Мен бир бала багып алдым. Баа бергиле деп. Көрсө ошол Токтосун Тыныбеков тап келген экен да. Биринчиден болуп, мына ошол жерде токтоло берсем, Токтосун Тыныбеков түштүктөн алып келди да. Бул аксыздык болот. Токтосун Тыныбеков эстебесмен чогурдап жүргөн. Муну калык барып, ошо ырдатып көрүп, жактырып, анан кошо ала келген. Келе атканда Коргол акын менен мурун устаты Коргол болгон, Коргол менен коштошуп, чырашып, шааргап келип, анан өзүнүн үйүндө өз баласындай жүргөн экен. Муну эстебес акында эскерет. Калык акындын көп жагы, көп таасир алып калганы бул Токтосундун эмгекчилдиги дагы калыктай болуп. Калык дагы тынч отурбай, бир аз эле бошосо, көз айнекти тагына коюп туруп, ошо мурдагы айтыштарды, тиги буларды эскерип, Жанышбай Курманбек бүт ошо калык калтырган. Токтогулдун бүт айткандарын, Эшмамбеттин жеңи жоктун, булардын баардыгын калык калтырган. Анан ошол баарына жазып калтырган. Бул 36 жылы калыктын китеби жарык көргөн. Анан калык ушундай эмгекчилдиги ошол жагын көп таасир алган. Өзүнүн баласындай болуп үйүндө жүргөн Токтосун Тыныбеков. Анан кийин эстебес менен кошо жүрдү. Ошо Токтосун устаты Коргол менен ушу калык болгон Токтосун Тыныбековдун устаты. Бул жерден эстебес Турсуналиевден кийин калык акындын ырларын ырдап жүрдү. Билесиңер да. Ооба. Эстекемдин мен кичине кошо бул эстекемдин бир артыкчылыгы бир эле ошо калык же Алымкулдун бул түстөн түс шакирти болуп атпайбы? Бул эми ар бир эмеден акындардан, улуу муундагы акындардан ар биринен алганда, ар биринен алып калган. Бул куйма кулактык жагынан эстекемдин эмеси абдан чоң да. Калыктыкын калыктай кылып айткан. Бул аткаруучулук чеберчилиги калыктын тим эле мен ушу эстекемдин айтып атканы менен элестетем да калыкты ушундай болгонго депчи. Азыр жана жокчулук калыктын мындайча айтканда көпчүлүк эмелерин ошо эстекемден аткаруусунда бул архивде калган да.
Бұл шығармашылық өнерін біздің үкіметте бағалап сыйлықтарды берді. Бұл жаңағы қырғыз маданиятының еңбек сіңірген деп ардақ белгісімен берді. Қырғыз ССР жоғарғы советінен дағы ардақ грамотасын алды бұл кеше. Ел дағы бары көріп тұрады да, мұны қандай қалтырып кеткен еңбек үшін. Біз халық ақиетте, ақиет деп жазылады ба, ақиетте, атасы ақида. Шо халық ақиетте біз ошол жаңағы шығармашылық ишмердүүлүгүндө ошол жанагы оозеки ырдаган акындардын насыйкат, насаатырларын бардык жанагы дастандарды китеп бетине түшүрүп, кагаз бетине түшүрүп жазып кеткенинде бул эң чоң баягы чоң казынаны калтырды. Да, казына калтырып атат да. Калык акыйт башка акындарга караганда ошол кезекте акындар күчтүүлүгү элге айтылып калган сөзү мына ушундан болуп атат да. Биз жазылып калганда ошо калык акыйттын жазгандарын азыр айтылып атпайбы? Кеңиз жазылып калган. Ошон үчүн биз калык акыйтты көтөрөбүз да негизи. Мындай карап көргөндө, эки тараптан карап көргөндө да. Биз айтпадык, мунун шакирттери көп болгон, калыктан үйрөнөбүз деп артынан ээрчип жүрүшпөдүбү? Алар кандай акын чыкты? Мына ушул акындардын эскерүүлөрү барбы? Калык акындын шакирттери катары калык акындын шакирттери катары Осмонкул, Токтоналы, Ысмайыл, анан Саргунан дегени Сагынбек деген, аны Саргунан деп, Кемел деген дагы бир шакирти болгон, аны Карагунан деп атап алган. Булар дастандарын аябай айтып жүргөн калык акындын дастандарын, чыгармаларын көп даңаза кылып. Ал эми Ысмайыл акын муну эскерет. Ортодо калык жестаңдай оргубурдап турганда, от жангандай жаагынан омокту ырчы экенин ошондо көрүп тааныгам деп Ысмайылдын эскергени бар. Анан Ысмайылдын да айтканы бар. Калык деген ким эле казып бүткүсө түгөнгүс кадамчай болчу тим эле деп, ошо анын казынасын, байлыгын, көптү билгендигин, куйма кулактуулугун ошол эле сапка казып бүтсө, эки сапка эле казып бүткүс кадамдай жай болчу тим эле деп ошо сапка түшүндүрүп коюп атат. Бул калыктын көптү билгендиги, жанагы көптү билген азамат көңүлүңдү тындырат деп Токтогул акын айткандай, мунун чечендиги, көптү билгендиги ошону урпактарга Жанышбай, Кедей кан, Курманбек дастандарын калтырганы бул чоң байлык. Ошону ушу Ысмайыл жанагынтип эскерген калыкты. Ортодо элдин алдында калык ырдап турганда, от жангандай жаагынан деп, омокту ырчы экенин ошондо көрүп тааныгам деп. Бул калыкты өтө баалаганы. Осмонкулдун айтканы бар. Хакем бура мен тайлап качып турам жалтайлап, каарын алганда хакем мени жутуп коет бир чайнап. Көбүрүшү хакемдин көбүп бүрккөн нарындай, көтөрүлүп ырдаса көкөмөрөн шарындай. Каарын алган кишини хакем каптап кетет жалындай деп. Осмонкулдун эскергени. Коргул акын болсо жана Токтогулсун кайтып атпайбы? Акын болсоң анык бол, атагы чыккан калык бол деп. Коргул өзүнөн да бийик калыкты коюп атканы жашы тең болгонуна карабай. Бул калыктын өтө артыкчылыгы, Калык Акиевдин. Мен айтпайм, тиги ар бир акын калыктын күчтүү экенине баа беришкен да. Жеңи жок да өзү белгилүү чоң төкмө акындардын бири. Ошо жеңи жоктун дагы калыкка берген бир баасы бар эмеспи? Ошого токтолуп кетсең. Атайын чакыртат экен жеңи жок калык акынды. Токтогулду ээрчип жүрөсүң, мен дагы үлгүмдү алып калгын деп кат жазып жөнөткөн экен. Каттын маанисинде мен сени бала кезиңде көрдүм эле. Атактуу акын болот деп көзүм жеткенинен чакыртып атам. Сен Токтогулду ээрчип жүрөсүң, менин дагы ээрчип, менин да батамды алып, менин да ырларымды даңаза кыла турган сенсиң. Келип, мен дагы жанды ээрчип жүрүп кет деп кат жазып жөнөткөн экен. Анан бул атайын Аксыга барат. Жеңи жок акын Аксыдан болгон. Таласта туулуп Аксыда чоңоюп калган. Анан барса жалаңла жаңы кара токой экен, түн токой. Ичи капкараңгы. Анан
барасы эле бирөө караңгы жерден бирөө жолугуп калат экен астынан. Анан айтат экен, жеңи жок акын кайсы жакта кандайынан барсам болот десе, мыногул тарапты беттеп кете берсең, ушул жактан жеңи жоктун неме айылына барасыз дейт экен. Десе калык акын бул караңгы түн токой экен. Бу жерде жеңи жок эмес, жеңдүү киши да көрүнбөйт экен. Деп сен акын окшойсуң деп анан ээрчитип барат экен. Барса бир той болуп аткан экен. Тойдо ушундай 10 чакты акын катарынан тизилип турган экен. Бар менен кол алышып учурашып, арасында жеңи жоктун өзүнүн аты Өтө Көкөбулу. Көкөбулу. Өтө Көкөбулу да. Анан жеңи жок атка 14 жашында конгон. Бул жеңи жок эмес эле, жеңүү жок деген. Муну эч ким жеңе албайт деп. Бир мааниси жеңи жок, жеңин чечип алып айтышкан, Нурмолдум айтышкандай. Бир мааниси жеңүү жок болгон. Анан ошондо баары менен учурашып келип, анан бир аябай семиз толук киши атчан бойрогун таянып турган экен. Барып учурашса кадаланат экен, анан ошол жерден эле калык баштайт экен. Томураңдап токтобой тойго келет онурчу. Тоотпой турат тетиги торпок курсак жоонурчу. Аңыраңдап токтобой ашка келет онурчу. Аңдабай турат тетиги ат курсакты жоонурчу. Чогулуппуз 5 ырчы, бир чоочой болсун 1 ырчы. Менин чоочуганым Өтөрчү деп. Ошондо жаш эле бала болгон 15 курактарда. Жаш 15 жаштагы курактарда. Ошондо ошентип тайманбай ырдагандан тиги уялып кетип, бастырып келип кол алышып учурашкан экен. Анан менин чоочуганым Өтөрчү деп өзүнүн жүрөктүүлүгү, өткүрлүгү ошо сөзүнөн эле байкалат. Калык акындын мүнөзү ачуулуу киши эле деп Туганбаев дейп Ашыралы Айталиевтер айтчу эле. Ашыралы Айталиев айтчу. Ачуусу аябай чукул эле. Бир жолу Ош жакка барсак, бир алып киши экен дейт, келип эле комузун көтөрүп келиптир дейт, келип эле сен айтышам деп ырдап калды дейт. Же бир сөз уйкашпайт дейт. Анан мунун өткүрлүгүн кара, ошол жерден күтүп отурбай, баягы комузун жулуп алып туруп колунан. Баштан ары бир чапкан экен, жанагы алып экенине карабай туруп. Ырдасаң жакшынакай ырдагын, ырдабасаң кайран сөздү кор кылбай тынч отургун деп баштан ары бир чапкан экен. Колунан өзүнүн комузун жанагы жулуп алып туруп, кайра өзүн чапкан экен, комузу сынып калыптыр. Ушундай ачуулуу жагда болгон. Өткүрлүгү бул. Токтогулду көрүп калган, жеңи жокту көрүп калган, ошондой ошолордун мүнөзү да өтүп калган да буларга. Эми бул калык акындан балдары барбы? Балдары Салморбек деген баласы бар. Бул 1924-жылы туулган экен. Согушка да барып келген. Анан жогорку кеңеште 3 жолку депутат болгон. Ошо СССРдин убагында. Жогорку кеңеште 3 жолку депутат болгон. Кийин дагы чоң кызматтарда жүргөн бул. Салморбек. Кызы да барса керек, кызы. Кызы да бар. Кызы азыр деле тирүү болуш керек. Анткени баягы 30 жылдык болгондо кызы бар болчу да ошол убакта. 130 жылдыгында. Кайсы жылы калга кийип каза болду? Ооруп калдыбы? Бул 1953-жылы 70 жашында каза болгон. Ноябрдын 3-үндө каза болгон экен. Анан бул ооруп каза болгон. Көрүстөнү кадимки Аларча. Бишкектеги Аларча көрүстөнү коюлган. Сөөгү ошо жерде. Калык акындын. Эстелиги турат дейт Калык Акиев көчөсүндө. Анын китептерин азыр жаштар адабиятка да кирип калган. Китептери бүт. Биерге коюлуп калган себеби анткени биякта иштеп калып атпайбы? Мына жана наамдарды алып атат. Биерде иштеп калганына байланыштуу анан Калык Акиевдин коюлуп калганы ушул болуп атат да. Телевидениеде да иштеп калыптыр бул киши. Радиода да иштеп калган. Эми урматтуу замандаштар, сөз аягына келип калды. Калык акындын баягы ишмердүүлүгүн ушу отурган азаматтар айтып өттү. Өзлөрү дагы дастанчылар Төкмө акын катары бизге белгилүү. Мына бекеринен өзүңөр дагы Калык акынын ырларын кайталап айтып жүрбөйсүңөрбү? Бул 18-жыл калп айтпасам
Қалығакиевтің 136 жылдық өткөрүлгөн. Мен ойлойм, Қалығакиев дагы эл ичинде ушулар окшогон азаматтар айтып жүрсө эч качан унутулбайт. Анын иши эч качан өлбөйт деп ойлоймун. Сиздерге айтарым чоң ыраазычылык. Ушул эски акындардын, өтүп кеткен акындарды унут кылбай, ушу элге дагы жеткизсеңер, алып жүрсөңөр, ошондогу айткан калктын айткан калыс сөздөрү, жамандыктан алыс сөздөрү бизге сабак болуп атпайбы? Эмне үчүн биз илгери жана калктар келгенде элдер айтчу да, чыр чатак болуп калганда айтчу. Бир айтса чындыкты төкмө акын айтат. Чакыргыла калкты. Калык аз болгонун айтат, ошого макул бололу деп айтышканда, акын болгонду айтып кетип, баягы Байманапка жаман көрүнгөн. Бирок чындыкты айткан үчүн баягынтип жазаланып сүргөнгө айдалып атпайбы кээ бирөөчү. Мына ошонун бири Қалығакиев да. Рахмат силерге, урматтуу коноктор. Ишиңерде ийгиликтүү болсун. Мына азыр болсо баягы өзүңөр иштеп атасыңар, тиги улуттук Манас театрында дастанчы болуп атпайсыңарбы? Ушул мени багытта дагы өркүндөтүп алып жүрсөңөр, бул биз үчүн дагы азыркы биздин жаштар үчүн чоң сабак болот. Зор жетишкендик деп ойлоймун. Рахмат, ишиңерге ийгилик болсун. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.